Hi friends, welcome back to my channel English with Gulchka. Salam dostlar, English with Gulchka kanalına hoş geldingler. Бүгүнкү сабакта англис тилинде өзүбүздү тааныштырганды үйрөнөбүз. Биринчи укканда бул сизге абдан жөнөкөй сезилиши мүмкүн, бирок өзүңүздү туура тааныштыруу абдан маанилүү. Эгерде сиз англис тилди чөйрөгө умтулуп жаткан болсоңуз, анда өзүңүздү көп жерде англис тилинде тааныштырууга мажбур болсоңуз керек. Мисалы, группанын алдында же жумушка кирип жаткан болсоңуз, эң эле алгач өзүңүздү кыскача тааныштыруудан баштайсыз, туурабы? Анда бүгүнкү сабакта өзүбүздү кыскача тааныштырууну үйрөнөбүз. Анда сабагыбызды баштадык. Албетте эң алгач саламдашуудан баштайбыз. Бул жерде маанилүү болгон нерсе, сиз расмий саламдашасызбы же расмий эмес саламдашасызбы, ошол абдан маанилүү. Сиздин партнеруңуздун сизге жакындыгына жараша, расмий же расмий эмес саламдашуу түрүн тандабашыңыз керек. Мисалы үчүн, эң алгач расмий учурашууну карап көрөлү. Hello, салам. Good morning, туман таңыңыз менен. Good afternoon, туман күнүңүз менен. Good evening, туман кечиңиз менен. Ал эми расмий эмес учурашуу. Hey, what's up? Hi, hiya, yo. Экинчи, your name, сиздин атыңыз. I'm, сиздин атыңыз ким болсо. Мисалы үчүн, I'm Гуличка. On the telephone, телефондо, my name is Гуличка деп атыңызды айтсаңыз, же this is, сиздин атыңыз ким болсо, мисалы үчүн, this is Гуличка speaking деп өзүңүздү тааныштырасыз. Үчүнчү, location, сиздин каяктан болгондугуңуз же каякта жашагандыгыңыз жөнүндө айтабыз. I'm from, каяктан болсоңуз, ошол жакты жазабыз. I'm from Исыкуль. Же эгерде сиз жашаган жериңизден алыс бир жерде өзүңүздү тааныштырып жаткан болсоңуз, анда I came from Kyrgyzstan. Эгерде төрөлгөн жана чоңойгон жериңизди айткыңыз келсе, анда I was born and raised in Talas. Мен Таласта төрөлүп, Таласта чоңойдум. Төрөлгөн жериңиз башка, чоңойгон жериңиз башка шаар болсо, анда I was born in but raised in деп башка шаарда айтабыз. I was born in Nарын but raised in Bishkek. Же I grew up in Osh but live in America. Мен Ош шаарында чоңойдум, бирок Америкада жашайм. I'm originally from Jalalabad but now I'm based in Исыкуль. Мен негизи Жалалабадтан болом, бирок акыркы учурда Ысык-Көлгө жайланышып калганмын. Кайсыл жерде канча убакыт жашаганыңызды айткыңыз келсе, I've been living in Osh for 2 years. Ошто жашаганыма 2 жыл болду. Же I've spent the past few years in Osh. Акыркы бир канча жылымды Ошто өткөрдүм. Төртүнчү, кызмат ордуңуз жана иштеген жериңиз. Кайсыл компанияда иштегендигиңизди айтуу үчүн I work at or I work for компаниянын аты. Мисалы үчүн I work at Google же I work for Google. Мен Google'да иштейм. Компаниядагы ордуңузду айтуу үчүн I'm a position at company name. I'm a manager at Google. Мен Google'да менеджермин. Ишканада жалпы бөлүмдүн атын айтуу үчүн I work in sales. Мен сатуу бөлүмүндө иштейм. Белгилүү кызмат ордун көрсөтүү үчүн I work as an accountant. Мен бухгалтер болуп иштейм. Qualification, квалификация. I'm about to graduate. Мен университетти бүтүрүү алдында турам. I'm a marketing graduate. Мен маркетинг бүтүрүүчүсүмүн. Катышкан курстарыңызды кантип айтасыз? I'm currently taking a course in math. Мен азыркы учурда математика курсуна катышып жатам. Бул жерде белгилей кетүүчү нерсе, курстар практикалык жана теориялык болуп бөлүнөт. Эгерде сиз теориялык курска катышкан болсоңуз, анда course in theoretical subject like math. Математика теориялык курс болгондуктан course taking a course in деп айтабыз. Ал эми практикалык курска катышып жаткан болсоңуз, taking a course on деп практикалык сабактын атын айтабыз. Мисалы үчүн, I have completed a 72-hour course on jewelry making. Мен 72 сааттык жасалга жасоо курсун бүтүргөнмүн. Experience, тажрыйба. Тажрыйбаңызды кантип айтасыз? I have, канча жыл тажрыйбаңыз болсо, number, years of experience in the кайсыл жаатта? Occupation, field.
I have 3 years of experience in the neuroscience field. Неврология жаатында 3 жылдык тажрыйбам бар. I've worked in the accounting field for 3 years. Мен бухгалтерияда 3 жылдык тажрыйбам бар. Family. Үй бүлөбүз жөнүндө кантип айтабыз? Албетте, бир туугандарыбыз жөнүндө айтабыз, I have a sister. I have a brother. Деп айткандан кийин, бир туугандарыбыздын саны же үй бүлөдө канча киши экендигибизди айтабыз. We are 5 in our family дейт көпчүлүк учурда. Бирок бул англис тилинде туура эмес болуп калат. Туурасы кандай болот? I'm from a family of number. Үй бүлөдө кишинин саны канча болсо, мисал үчүн I'm from a family of 7. Же we are family of 7. Бул сиздин үй бүлөдө канча кишиден тургандыгыңызды көрсөтөт. Канча бир тууган экендигиңизди айтуу үчүн I'm one of 5 siblings. Siblings деген бир туугандар. Мен 5 бир туугандын бирөөсүмүн. Же мен 5 бир тууганмын. Эгерде сиз үй бүлөңүздө жалгыз бала болсоңуз, I'm an only child. Үй бүлөдөн кийин hobbies, хоббилер. I'm big fan of hobby name. Хоббиңиз эмне болсо? I'm big fan of go-karting. I'm a keen runner. I'm a keen tennis player. Андан кийин age, сиздин жашыңыз. I'm жашыңыз канчада болсо? Years old. I'm 25 years old. Же I'm 25. Же сиз жашыңызды так айткыңыз келбесе, I'm in my early, mid, late plus decades, like 20s, 30s, 40s, 50s. I'm in my mid-20s. She's in her early teens. He's in his late 30s. Өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат бергенден кийин, сиз жөнүндө кызыктуу факт, fun fact же күлкүлүү бир маалымат кошуп койсоңуз, андан да жакшы болот. Айтылган бардык маалыматтарды колдонуп, мен өзүмдү англисче тааныштырып көрөйүн. My name's Gulichka. I'm 25 years old. I'm from Bishkek. I work as an English teacher. I'm a marketing graduate. I'm a big fan of running and tennis. Деп айтсак да болот. Бул сүйлөмдөрдө эч кандай грамматикалык ката жок, бирок чыныгы англис тилдүүлөр өзүлөрүн мындай кыска сүйлөмдөр менен тааныштырбайт. Анда эмне кылуу керек? Бул кыска сүйлөмдөрдү 2 же 3 сүйлөмгө бириктирип айтсак, уккан адамга да жагымдуу болот. Мисал үчүн, Good morning everyone, my name is Gulichka and I'm 25 years old, marketing graduate from Bishkek. I now work as an English teacher and I'm a big fan of running. Бүгүнкү сабагыбыз сиздер үчүн абдан пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Эгерде сабак жаккан болсо, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. А мен сиздер менен кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө деп коштошомун. Bye bye.